Балам орты, экзамен, олимпиада сынактарынан начар баа алса, кандай жардам берем? Балаңыз кайгысын жашап өтүүсүнө жардам бериңиз. Негизи жерде олимпиада, кандайдыр бир экзамен баланын жашоосунда тажрыйбасы болбогон үчүн оор болот. Ошондуктан балаңызга жашоодо ийгиликсиз учурлар боло тургандыгын, жеңилүү, утулуу, азабын көтөрө билүү керектигин айтыңыз. Мисалы, мындай абалга көптөгөн адамдар туш болот. Дайым эле биз каалагандай боло бербейт. Керек болсо ар бир адам ийгиликсиз абалга туш келет. Демек бул учурду да баштан өткөрүү керек десеңиз да болот. Ыйлап же ички бугун чыгарсын. Балаңыздын кайгырып өкүнүшүнө уруксат бериңиз. Бул норма. Адам кайгылуу убакта ыйлаганы, боолукканы жакшы. Сиз бир гана аны уга билиңиз. Эмоциясын чыгарып алсын. Балаңыздан сураңыз, эмнени сезип жатканын. А сиз канча кааласа, ошончо угууга, түшүнүүгө даяр экениңизди айтыңыз. Үлгү таап көрсөтүңүз. Өзүңүз да кайсы бир окууга өтпөй, экзамен начар тапшырып, олимпиададан утулуп калгандагы абалыңызды, кантип стресстен арылганыңызды айтып бериңиз. Же болбосо тааныш же билген адамдарды мисал келтириңиз. Ким экзаменден өтпөй, же окубай калып, бирок аракети менен кандай ийгиликтүү болгону жөнүндө айтып бериңиз. Бул далилдер балага ийгиликсиз күндүн артында да жакшы күндөр келерин сезгенге жардам берет. Жашоодогу тажрыйба экендигин айтыңыз. Балаңыздын көңүлүн тажрыйба алганга буруңуз. Бардык ийгиликсиз, кайгылуу учурлар тажрыйба, жашоо сабагы экендигин түшүндүрүңүз. Бул суроолорду берип көрсөңүз болот. Бул нерсенин эмнеси сага жакшы болушу мүмкүн? Бул кырдаал сага эмнени үйрөттү? Кудайдын жакшылыктары чексиз. Бир эшик жабылса, андан сонун эшиктер ачылаарын айтыңыз. Эс алуусун сунуштаңыз. Кээ бир балдар кайрадан каттуу даярдык көрүү керектигин түшүнүп, өз үстүнөн иштеп башташат. Кээ бир балдар стресс болуп чүнчүп кетишет. Балаңызга кайрадан окуу керектигин буйруп, үй иштерин тапшырбай, эркине коюп, көчөдө басып, киного барып, хоббиси менен алектенүүсүнө же жаратылыш коюнуна чыгып келүүсүнө шарт түзүп бериңиз. Кандай эс алып келдиң? Эс алуу сага кандай жаңылууларды ойлогонго жардам берди деген сыяктуу суроолорду бериңиз. Түшүндүрүңүз. Балаңыз канча жаш курагына карабай, ар кандай ийгиликсиз абалында да ата-энесинин сүйүп, колдой турганын билсин. Балаңызга түшүнүп жатам, азыр сен өзүң үчүн кайгылуу абалда жашап жатасың. Бир экзамен же бир баа, бир жеңилүү сенин келечек тагдырыңды чечпейт. Бул нерсе сенин жашооңду башка жолдорду, чечимдерди карап көрүүгө же башкадан аракет кылып көрүшүңдү билдирип жатат. Аллахтын керемети зор, ал адилет зат деңиз. Кайрадан аракеттенүүсүн сунуштаңыз. Балаңызга жаңы дем, жаңы күч, жаңы ишеним, башкача аракеттер менен кайра даярдык көрүүсүн сунуштаңыз. Кайсы тема, кандай суроолор оор болгонун, кайсы предмет өзүнө ишенимсиздик жаратып жатканын сураңыз. Даярдыктын жаңы пландарын, мурда колдонбогон ыкмаларын ойлонуңуздар. Билбесеңиз де билгендерден, ушул жаатта адистерден кеңеш алыңыздар. Кудайды унутпай, дуба кылып суранууну унутпасын. Сиздер менен мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдү өнүктүрүү тренери.